Саламатсыздарбы кыргыз бекендештер. Мен Кежин недвижимость компаниясына 3 ноябрда кайрылгам. Бүгүн 26 декабрь сделка бүт. 2 комнаталык үй алдым Электросталь шаарында. Негизи сделка ойдогудай эле өттү. Үй алганыма аябай ыраазымын. Үй дагы ойдогудай болду, бирок үй алыштын ортосунда выбор аябай кичине кыйынчылык болду выборда. Анткени бир үй жакса, ал үйдүн документтери кичине не туурак экен. Ошондуктан бирок ушунча издеп жүрүп, бирок үй алдым. Ошо Кежин недвижимость кыргыз мекендештерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк берет экен. Сиздер коркпой эле бул компанияга кайрылыңыздар. Анткени баарын тактап, баарын четко объяснять этип, сизди сопровождать этип до конца үй алгы чекти мындай мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошон үчүн Кежин недвижимостьты мактайм. Бир сделка бүттү. Өзү негизи бат эле бүтүрсө болот эле, бирок өзүм үй тандаганга кичине убакыт көп кетип калды да үй тандаганга. Мекендештерге айтмакчы ушу Кежин недвижимостьга кайрылыңыздар. Бул компания аябай көп мүмкүнчүлүк берет экен сиздерге. Анткени мен да ойлогом кыргыз жарандарга Россия территориясында үй алыш бул кыйын деп, бирок азыр аябай оңой экен. Баарын жакшы түшүндүрүп, жакшы баарын талкуулап берет. Ошон үчүн коркпой үй ала бериңиздер. Анан азыр көпчүлүгү сурайт да, бул бала үй алды, анан канчага алды, баасы сурайт, анан айына төлөмү канча болду деп сурайт да көпчүлүгүчү. Ошолорун да айта кетсин. Айына канча болду, үйдүн баасы канча болду? Үйдүн баасы двухкомнатный 5 миллион 600 миңге алдым. Процентный ставка 21,50. Айына 70 с копейками төлөйм. На ипотека 25 жылга бул болду да, 25 жылга. Анан айтсаң, баштапкы төлөм канча миллион бердиң? Первоначальный взнос 1 миллион 680 миң бердим, ушундай. Ошо алган ипотечный доля. Анан азыр дагы айтышат да, азыр процентный ставка 30го дешипчи, сеники эмнеге 21ден 50 болду? Ушул жерин аябай жакшы тактап кетсе болот. Азыр чындап эле процент ставка 30 жана 5, бирок процентный снижение деген түшүнүк бар экен ипотекада. Ошого отдельный төлөм кылып, сиз процентиңизди бир төлөп процентиңизди кыскартсаңыз болот да. Чем переплачивать 30 жем 5 менен на долгий срок болсочу. Ошон үчүн процентный ставканы түшүрүп алганыңыз өзүңүздөргө аябай ыңгайлуу болот. Азыр сен ошо процентный ставка за снижение ставка деп коет, ошого канча акча төлөдүң? 21,5 болуш үчүн мен 587 миң рубль төлөдүм. Что процентный ставка снижение болуш үчүн. Ошо. Кежин недвижимостька аябай чоң ыраазычылык билдирем. Самара эже, жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, кыргыз жарандары. Бүгүн мына буюрса 14 январь күнү 2025 жылы ключ колго тийди. Квартира сделка 26 декабрь күнү 2024 болгон. Бүгүн 14 январь 2025 ключту колго алдым. Бул Кежин недвижимость агенттигине кайрылып алган квартира. Город Электростальда 2 бөлмөлүү квартира алдым. Алганыма аябай сүйүнүп атам. Бул аябай көптөн бери күткөн максат болчу. Бүгүн ошо колго ключ тийди. Ошо Кежин недвижимость агенттигине аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени бул ар бир адамдын бир кандай болсо да максаты же мындай мечтасы болчу. Мен өзүм мындай бир жашоодо максатымды аткардым деп чечтим. Ошо Кежин недвижимость аябай жардам берди бул максатты ишке ашырыш үчүн. Ошон үчүн Кежин недвижимостька аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Куан айтсаң, ана үйдүн баасы канча болду, жана баштапкы төлөм канча бердиң? Үйдүн баасы 5 миллион 600 миң болду. Первоначальный взнос 1 миллион 600 с копейками төлөдүм. Ошо кредит ипотека 25 жылга. Ставкаң канча болду? Ставка 21 жана 5% менен алдым. Понижение ставка менен алдым. Самара же чоң рахмат за это.
Канча төлөдүң ошол снижение ставка? Снижение ставка 500 миң 587 тысяч 587 миң төлөдүм. Ошондо ставка 21,5 болду. А так азыр процентный ставка 30 жана 5 экен. Ошон үчүн мындай, если на долгий срок брать, то пониженный ставка аябай жакшы нерсе экен. Ошо мен алгыла деп мындай совет берем. Өзүң Кыргызстан жаранысың? Өзүм Кыргызстан жараны, Кыргызстанда. Кыргызстан жараны Россияда квартира алат деп. Мен деле ойлогон эмес, бул мындай уже, как сказать, систематизированный нерсе экен. Кечи недвижимость бул тармакта көптөн бери иштейт экен. Ошон үчүн бул жак баарын билет. Тактап документ боюнча эч кандай проблема болбойт. Ошон үчүн коркпой кайрыла бериңиздер кечи недвижимостька. Анан айтсаң дагы баягы үй издеген учурда аябай көпкө созулду процесс. Ошондо үй издебей көп жүрүп калдың го. Эмнеге үй издебей жүрдүң? Сага ким үй издеди? Андай учурлар болот экен. Мага үй издөөчү боюнча курьировать эткен Жанар эже болчу. Просто үй биринчи жолу тандаган үчүнбү билбейм, бирок мындай үйгө киргенде үйлөр жакпай же бир үй жагылып калып документтери нетип болсо, ал өзү менен зависит этип калды, срок аябай чөйүлүп кетти. Бирок квартира по документим жакшы болсо, бул бат эле процесс экен. Бат эле бүтүрсө болот. Ал жак өзүмүн менен чөйүлүп кетти да. Убактычы. Экинчи жыл. 2 жыл иштеп эле почти 2 миллиондон ашык первоначальный чогултуп койдуң. Ну это сейчас возможно жакшы Россия. Ким экен бересиң? Азыркы убакытта недвижимость бул эч качан артка кетпей турган нерсе. Бул бара-бара баасы кошулуп кете берет. К тому же азырда өзүбүздөр кыргыздар билгендер, курс рубля бул жакта да катуу нерсени ойнойт. Буюрса, может 2-3 жылдан кийин курс рубль чоңоет, алган квартираңыз сизге аябай жакшы мындай кошуп берет да. Одним словом, недвижимость это хороший вклад да. Жакшы инвестиция дейт. Жакшы инвестиция.